2 күндө таладагы эгиндин 11-ден 10 бөлүгүн жыйнашты. Биринчи күнү 11-ден 4 бөлүгүн жыйнады, экинчи күнү канча эгин жыйнады. Демек, схемасын түзгөбүз. Бизге берилген талааны 11 бөлүккө бөлөбүз. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 11 бөлүккө бөлдүк. Бул 2 күндө 10дон 11 бөлүк жыйналган. Биринчи күнү 11-ден 4 бөлүк жыйналган. Демек, биринчи күнү 11-ден 4 бөлүк жыйналган. Бул жыйналган биринчи күнү. Эми экинчи күнү канча эгин жыйнашты? Демек, экинчи күнү канча эгин жыйналгандыгын табабыз. 2 күндө таладагы эгиндин 11-ден 10 бөлүгүн жыйнаган. Демек, 11-ден 10 бөлүктөн биринчи күндү кемитебиз. Биринчи күнү бизде 11-ден 4 бөлүк жыйналган. Демек, көрүп тургандай бөлүмдөрү окшош. Демек, бөлүм өзү жазылат. Ал эми алымдарын кемитсек 6. Көрүп тургандай жоопуз 11-ден 6. Демек, экинчи күнү 6 бөлүк жыйналган. 11-ден 6.